Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 4 киши каза болду. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдиргендей, алардын 3-өө Бишкекте, бирөө Чүй облусунда ооруканада жаткан. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1532ге жетти. 12 апрелге карата республика боюнча вирустагы 227 кишиден табылып, сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болду. Пандемияда илдетти жугузуп алгандар 90 599, айыккандар 86 152 адамды түздү. Бир күн аралыгында 124 бейтап айыгып чыкты. Уурдалып өлтүрүлгөн 27 жаштагы Айзада Канатбекованын адвокаты Нурбек Токтокунов милиция шалаакылыгын улантып жатат деп билдирди. Ал Facebook баракчасы аркылуу кайрылып, өткөн жума күндөн бери Айзаданын өлүмү боюнча иштеп жаткан милиция кызматкерлери менен байланыша албай жаткандыгын айтты. Сөөк табылгандан бери 5 күн өттү. Тергөөчү ошол күнгө чейин Айзаданын апасын жабырлануучу катары каттабаптыр жана иш боюнча сурагандай эмес. Бул окуя боюнча шектүүлөр кармалып, экспертизалар дайындалып жаткан соң жабырлануучу тарап иликтөөгө катышууга укуктуу. Бул аракети менен милиция бизде шек жарата баштады. Милиция окуя болгон жерге эмес, Айзаданын апасынын айылына барып, коңшулардан кыздын жүрүм-туруму тууралуу сурап жүрүшөт. Туугандарын чакырып алып, милициянын шалаакылыгы тууралуу ооз ачпоого үндөп жатышат. Иш боюнча алар эмне менен алек болуп жаткандыгы белгисиз, дейт ал. Адвокат Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү менен чогуу эле Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине кайрылып, бул ишти аягына чыгаруу үчүн толук кандуу кызматташууга чакырган. Айзада Канатбекованын өлүмү кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестринин жазык кодексинин 175-беренеси адамды никеге туруу максатында оордоо менен катталып, иликтөө иши жүрүүдө. Ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тергөөдө. Ал эми Бишкек шаардык прокуратурасы кыздын өлүмүнө байланыштуу милиция кызматкерлеринин аракетин иликтөө максатында шалаакылык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Тергөө ишин жүргүзүү УКМКга тапшырылган. Ысык Көл облусунун Түп районунда катталган жол кырсыгынан дагы бир бала көз жумду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Кырсык кечээ 12 апрель күнү саат 23:14 чамасында Балыкчы Ананьева Каракол-Унаа жолунун 204-чакырымында болгон. Анда Toyota Camry жана Audi S4 үлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан. Алгач 19-20 жаштагы 3 эркек бала көз жумуп, дагы 3 бала Түп райондук ооруканасына тез жардам аркылуу жеткирилгендиги кабарланган. Көп өтпөй ооруканада жаткан 20 жаштагы жаранда каза болгондугу айтылды.